Assalamu alaikum, hurmatlı жердештер. Allah razı olsun barыңыздарга. Кубанычыбыз узагынан болсун, төлүктүү болсун. Эч качан ушундай момундай бир жакшы үмүттөр менен талпынган канат сыяктуу болуп чабылган алакандарыбыз ар бир чабылган алаканга ушул Алладан тилеген тилегибиз катары кабыл болгон болсун. Мен сиздер менен жолугушуп ушул жерге келип турганга абдан кубанычтамын. Ушуну уюштурган, демилге көтөргөн, араңыздарда жүргөн жигиттер менен кыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бир гана кемчилиги бираз узарып кетти болсо керек. 15-нче шайлоо болду. 16-сынан баштап эле жанакы Facebook'tan, баракчадан жаадырып баштадыңыздар. Кандай кыласыз? Эмне болду? Экинчи тур болобу? Биз болгонун талап кылабыз. Бизден үчүн киргизбейт. Биз өз укугубуздан ажырап калдык деген сыяктуу жайнап кетти. Мен 2 күн катары менен отуруп баарыңыздарга жооп бере алган жокмун. Анан ошондо жанакы видео аркылуу өзүмдүн пикиримди, өзүмдүн көз карашымды шайлоо боюнча, анын жыйынтыгы боюнча айтканга аракет кылдым. Бирок сиздердин көпчүлүгүңүздөр ага алымсынган жоксуздар. Кайра жаза бердиңиздер. Мына ушул 15 октябрдан 18 октябрга чейинки менин баракчамдагы каттар, мен жана жигиттерге бир сунуш киргиздим эле. Ушул жерде каттарды өзүнчө бир жыйнап көрсөңүздөр. Жыйнап азыр мына Рахман агайыңыздар окуп тургандай кылып, көөдөн кыйкырыгы дегендей. Мүмкүн бир жылдар өтөт, кайсы бир күндөр келгенде биздин сыртта биздин балдарыбыз калып жомок болуп калган болсун. Кудай буйруп жомок сыяктуу болуп калсын. Илгери ушундай заман бар эле. Биз мамлекетибизди таштап, эли жерибизден сыртта, алыста иштеп жүргөн күндөр болчу эле деп баштаганыңыздарга аларга жомок сыяктуу болуп калсын. Себеп эч качан жаңы төрөлгөн балдарыбыз менен кыздарыбыз мына биз сыяктуу болуп, эненин мээри менен, атанын акылынан, эли жердин суусунан алыстап сыртта жүргөндөн Алла өзү сактаган болсун келечекте бизди. Айылдан келгенбиз көпчүлүгүбүз билесиздер. Чабыйлекейлер дагы бир жолу уя салып коюп, жылдан жылга ошол үйгө келе берет. Өздөрү келбей калганда ошол уядан балапан болуп ачылган чабыйлекейдин балапандары келет. Байкап көрсөңүздөр, биз адамбыз. Биздин да учкан уябыз бар. Биздин да Кудай жараткан күндөрдүн бир күнүндө кайрадан ошол учкан уябызга барып конгубуз келет. Ошол жерди жакшылагыбыз келет. Бир тамчы суу ичсек дагы ошол жердин суусун ичкибиз келет. Эне кечинде ушул ысык тамак жеп отурганда ошонун даамын деле сезбесе керек. Себеп бирөөнүн баласы, бирөөнүн кызы, бирөөнүн небереси ошол дасторконун четинде жок. Бир чети. Экинчи чети. Мына сиздер быйылкы шайлоодо мен аябаганда каттуу бир күчкө ээ болдум. Көп ойлойт. Чарчаган болушуңуз керек деп. Жок. Мен кадимки машинанын аккумуляторун кайрадан зарядка салгандай заряд алдым. Эмнеден? Сиздерден. Эмне үчүн? Мен көзүмө жаш албай, окуй албай койдум кээ бир кайрылууңарды. Баягы Рахмат. Бир бала жазыптыр. Мен баягы талапкерлердин берген 2000 сомун алмаңыз. Ошол акчаны алып, менин баламдын оозуна салбаңыз. Мен берейин ошол акчаны сизге деп. Ким ыйлабай угалат ушундайды? Бирөө жазыптыр. Мен ушул жылы баламды же болбосо кызымды жайгаштырайын, орнотоюн, уядан учурайын деген оюм бар эле. Ушунча жыл чыдадык, дагы да чыдап турарбыз. Ушуну мүмкүнчүлүгүңүз болсо, колуңуздан келген болсо, сизге үгүтчү болуп тургандарга берип коесузбу деп. Ким чыдайт?
Мына ушул ар бир айткан сөзүңүздөр. Ушунун ичинде мына Рахман агайыңар өзү күбө болду. Мен бара эле келем, Ош шаарында отуруп алып, биздин демилгечил топ, чыгармачыл топ, колдоо тобун түзүп. Эч бир акчасы жок. Мен суранган да жокмун, билбейм да аларды. Өздөрүнчө ушундай маданият кербенин уюштуруп атса, бир жаш баласын көтөрүп, бир келин келди дейт. Ушул жерде уюштуруп аткан, ушул жерде. Мен айылга кеч калып баратат элем, шашып келдим эле деп баласын көтөрүп, өзү чай ичкен ичпегени белгисиз дейт. 5000 сомду берип, менин көмөгүм ушул деп чыгып баратканын көрүп, мына азыр эле ушул жерде туруп сүйлөп кеткен мына Рахман агайыңар айтат, мен ошол жерде ийиладым дейт 60-тан ашканда. Бул эмнеден кабар берет? Биз көппүз садакалар. Биз тазабыз. Биз бирөөнүн колун карап калган жокпуз. Биз мукураган жокпуз. Менин мунул күрөшкө чыкканымдын бирден бир дагы бир себеби үмүт отун жандыруу. Бул эмне болгон үмүт? Сурасаң эле айтат, акчаң барбы? Акча жок. Гезиттерде айтышат. Баланчынын акчасы көбүрөөк, ушул негизги талапкер болот го. Түкүнчүнүн акчасы көп, ушул күчтүү талапкер болот го деп. Мына сиздер менен биз далилдедик. Сиздер менен биз бир тыйын акча коротпой туруп, уурдагандан калганын, кирем добуш берем дегендерди киргизбей койгондон калганы менен кошуп олтуруп, биз уттук, биз утулган жокпуз. Биз жеңдик. Биз жеңилген жокпуз. Биз бир добушту бир сомго сатып алган жокпуз. Бизге ар бир жыйынга, ар бир киши өз каражаты, өз жүрөгү менен келип отурду. Мына ушуну көргөн киши, мен айтам, мен түбөлүккө жеңген кишимин. Мен түбөлүккө сиздердин жүрөгүңүздөрдө калган жигитмин деп. Кудай ушуну кут кылсын. Мага Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү басылган кагаз чөнтөгүмө берилбегени менен менин сиздердин тилегиңиздер, сиздердин каалооңуздар, сиздердин колдооңуздар мен акыркы демим чыкканча жүрөгүмдө мөөр болуп басылып калды. Муну эч ким ала албайт. Биз оңолобузбу деген суроо. Биз качан оңолобуз? Мына Түркиядагы шайлоону мен дайым мисал келтирип айтып берем. Türkiye'de 80 milyon halk var. 50 milyon şaylooçu var. 50 milyon şaylooçu var. 50 milyon şaylooçu parlamentke şayloo болгондо дагы, президенттик шайлоо болгондо дагы. Мына билесиздер, Германияда 6-7 milyon Türk var. Голландияда 3 milyonга жакындап калды Türk var. Ошолордун баары учат Түркияга. Неге? Баракелде. Мен мамлекетимди барып өзгөртөм деп учат. Учат ошолор. Түркияга, Голландияга барасызбы, Кыргызстанга барасызбы, Москвада жүрөсүзбү, түрктөрдүн кафесине кирсеңиздер, түрк телекомпаниясы иштеп турат. Көрөсүзбү? Бүт жаңылыктардан кабары бар. Күйөт, учат, барат. Мен мына 2 шайлоосуна катыштым. Самолеттор тынымсыз учат. Мен да таң калдым. Силер келбей калсаңар, өтпөй калабы десем, түрктөрдө ушундай бир сөз бар экен. Шайлоо болду, келген жоксуң. Сага мамлекеттин кереги жок. Сенин дагы мамлекетке керегиң жок дейт экен алар. Мына. Ушул гана суроого жооп берсек, мына жердеги суроонун баары чечилет. Биз кыргыз мамлекетине керекпизби? Мына караңыздар, керекпизби? Керек эмеспиз. Керек эмеспиз. Мына керекпиз деп сиздер айта албайсыздар. Ушулардын добушу бизге керек деп бийлигиң айта албайт. Мына биздин жагдай ушул. Эгерде биз ушул жердеги отургандын бардыгыбыз тиштенип отуруп, тырмышып отуруп, баягы согуш кинолорунда бар. Байланышты түзүп аткандар связисттер. Барып эми жетейин дегенде ок тиет. Бир жак тишине бул жактын зымын, бир жак тишине бул жактын зымын тиштеп өлөт ошолор. Мен өлсөм дагы байланыш уланып, анан өлөйүн деп турам. Эгерде биз ушул жерде отурганда мен барып Кыргызстанды өзгөртөм,
мен өзгөртпөсөм эч ким өзгөртпөйт деп жүрөгүбүздө бир түйүн түйүп алмайынча мына жердеги суроолордун бирөө да чечилбейт. Мен жараткандан тилегеним ушул, баарыбыздын алты саныбызды аман койсун. Ар бирибиздин бири-бирибизге сүйлөгөн сөзүбүздү Алла түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк берсин, акыл эс берсин. Көкүрөгүбүзгө, элибизге, жерибизге болгон сүйүүнү берсин. Ата-энебизге болгон сыйыбызды берсин. Бала-чакабызга инсап берсин. Кай жерде жүрсөк, эмне кылып жүргөн болсок дагы, көкүрөгүбүздө касиеттүү кыргыз жери орногон болсун. Эч качан, эч кимдин алдында кор болбогон, өзүбүзгө ээ болгон, улуттардын катарында желегибиз желбиреп турган эл болгонду Алла насип кылган болсун. Рахмат баарыңыздарга. Ийгилик, жакшылык болсун. Atalarını saklap gelgen burası. Bakalım görünce kulu, altta kaldan baka verin kulası. Bakalım görünce kulu, altta kaldan baka verin kulası.